Ассаламу алейкум, жолдошумдун жолу болбой кыйнала берет. Бир иш баштаса дайыма бир тоскоолдук болот. Жол ачуучу молдолорго барсак болобу дейт. Жолуңуздар аппа-ачык. Молда өзүнүн жолун ачып алсын, өзүнүн жолун урматтуу уган. Аллах Таала бул туурасында Кур'ан-ы Каримде айткан: "Эй иман келтиргендер, силер Аллах Тааладан корккула жана туура сөздү сүйлөгүлө" деген. Болуптур, Алладан корктуңуз, туура сөздү сүйлөңүз. Энди эмне болду? Жыйынтыгында Аллах Таала өзү айтат, Аллах Таала ишиңерди оңдойт жана күнөөңөрдү кечирет деген. Муну ошондон жолдошуңузга айтыңыз, Аллахтан корксун. Мен деле коркуп атам, билем, кантип коркуп атасың, урматтуу тууган, айта албайт да. Баардыгыбыз да телевизордун үчүндө эле мен Кудай деп жүрөм, Кудайдан корком. Макул, ишендим, кантип коркосуз? Айта албайбыз. Мына ошондо Аллахтан коркуу, Алланын өкүмүн аткаруу менен намаз окуп, Кур'ан окуп, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, түз жолдо жүрүү менен бирге болот. Мен Кудайдан корком, жүрөгүң таза болсо болду, душа таза болуш керек. Жок, урматтуу тууган, бул коркуу эмес. Бул коркуу эмес. Ошондой эле Алладан корксун дагы, туура сөздү көбүрөөк сүйлөсүн, жолдошуңуздун жолу ачык. Эч ким жатып алган жок, карап коюңуз. Жатып алган болсо тургузуп ийиң, өзүңүз эле. Молдого барып отурасызбы? Жолдошуңуз жолун караң, эч ким таш коюп койгон жоктур. Таш койгон болсо, молдо сиз өзүңүз эле алып салыңыз. Мына жолдоңда таштарды алдым. Бирөө жатып алган экен, аны тургузуп ийдим. Болду, ишти кыла бер, намазыңды оку дагы, туура сөздү сүйлөп туруп ишти кыла берген, ишиң болот деп айтыңыз, ишти кыла берсин, урматтуу тууган.